мисалы көп көрүп жүрөм ушуларды тилеге каршы. Биздин жергиликтүү белгилүү дин аалымдарыбыздын сүрөтүн коюп туруп, анан биягына бир жарым жылаңач кийинген бирөөнүн сүрөтүн коет дагы, анан өтө уят нерсени айтты деп туруп 18+ деп жазып коет. Ал жерде сен шариятты, динди айтканың эмне? Анан бияктан бир жөнөкөй мага окшогон бир киши болсо макул дейсиң. Анан бир диний чоң бир адамдын жанына баягы жарымы жаап бирөөнүн сүрөтүн коюп койгоның эмне? İçin atsan dağı jarım açık elemeler жүрөт. Ал жерде эркек dini bilim alam деп кирип, кечке жанагы кыздардын сүрөтүн көрүп отурат. Ошол сыяктуу этикалар бар, аябай көп нерселер бар мисалы. Анан буюрса эми бул азырынча ниет келечекте бир мастер-класс сыяктуу бир өзүнчө бир топ уюштуруп, мен аларга үйрөтөм эмес, биргеликте бири-бирибиз менен тажрыйба алмашуу болуп, могул жерде ушундай бир блогер бар экен, бул жакта ушундай бир балдар бар экен деп, мисалы силер менен байланышып менен болуп жүрбөйбүз. Ушул сыяктуу бир өзүнчө бир бүт баары биригип бир иш кылбайт, ар ким өзүнүн ишин кылат, бирок байланышып бири-бирибиз менен опут алмаштырсак, мен да алардан көп нерсе үйрөнөм. Ошол сыяктуу бир жакшы бир маанилер болот да.